Технологиядагы эмки чоң жаңылык бул үйдүн ичиндеги жабдыктар менен сүйлөшүү. Айрымдар бул жаңылык күнүмкү жашоону кыйла жеңилдетет деп ишенет. Amazon компаниясы виртуалдуу жардамчы Европанын Германия, Улуу Британия жана Австрия сыяктуу өлкөлөрүндө иштей башташын билдирди. Бул жабдыктар суроолорго жооп берип, дүкөндө ала турган нерселердин тизмесин түзүп, ошондой эле үйдүн ичиндеги жылуулукту жөнгө салып бере алат. Сиз уюлдук телефонуңузду бир кулактан экинчи кулакка которгондо жакшыраак угуп калган учурлар болду беле? Даниядагы Aalborg университетинин илимпоздору уюлдук телефон колдонуучулар көнгөн колуна койгон жерде жакшыраак иштерин аныкташты. Ошондой эле уюлдук телефонду кулакчын менен колдонсо байланыш жана сапаты жакшыраак болушу мүмкүн. Телефонду катуу кармоо жана кулакка өтө жакын такабаш керек дейт окумуштуулар. Бул дрон буга чейинкилер ичинен кебетеси эң эле коркунучтуусу деп аталып жатат. Жапониянын Продрон аттуу дронунда 6 канаты жана тырмактарга окшош колдору бар. Бул дронду ойлоп тапкан уюм маалымдагандай, роботтун колдору опурталдуу материалдарды көтөрүүгө ылайыкташкан. Бул адаттан тыш чоң дрон 20 килограмм жүк көтөрүп жана 60 чакырым ылдамдык менен жарым саат тынымсыз уча алат. YouTube видео сайты видеого жазуу, сүрөт жана белек кошууга мүмкүнчүлүк берген жаңы ыкмаларды киргизүүдө. Натыйжада блогер жана анын көрүүчүлөрү бири-бирине жакындашып, кызматташа алат. Бул интерактивдүү өзгөчөлүктөр келе жаткан айларда ишке ашаарын YouTube жар салды.